Кызыл Кыяш шаарында дүкөн өрттөндү. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Кырсык Кыргызстандын 60 жылдыгы көчөсүндөгү дүкөндө катталган. Анын кесепетинен жалпы аянты 20 чарчы метр болгон жашылча жемиш сатылуучу дүкөн толугу менен күйгөн. Учурда өрттүн себептери такталууда. Аймактардагы аэропорттордун ишинин жанданышы биримдикти бекемдеп туризм тармагынын өнүгүшүнө негиз болот. Өкмөт буга болгон күч аракетин жумшоодо. Бул туурасында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Аксы районунун Кербен шаарындагы аэропорттун жаңы имараты менен таанышуу маалында билдиргендигин өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Кербен аэропорту 1979 жылы салынып, 25 жыл иштеген. Аба майдан 2004 жылдан бери кызмат көрсөтпөй калган. 2018-2019 жылдары аэропорт 10 миллион сомго оңдолуп түзүлгөн. Тагыраак айтканда, аэробекет учуп конуу тилкелери оңдолгон. Учурда аба майдан учактарды кабыл алууга даяр. Жумгал районунун Байзак айылында 1000 гектар жерди камтыган ири канал курулууда. Каналды курууга 27 миллион сом каралган. Байзак айыл башкармалыгынын башчысы Кайрат Качкынбаев билдиргендей, каналдын 75% дүйнөлүк банк бөлгөн гранттын эсебинен курулууда. Канал 2020 жылы курулуп бүтүп, айылды толугу менен камтыйт. Айылдын калкынын саны 6000ден ашат. Жергиликтүү калк көбүнчө арпа жана буудайды эгет. Канал курулуп бүтсө, сугат жерлер көбөйүп, айдоо аянтында көбөйтүү пландалууда деп билдирди айыл өкмөт башчы. Бишкек шаарынын китепканалары жайкы эс алуу учурунда китеп менен эс алабыз деген темада Бишкектин гүл бакчаларында атайын окурмандар үчүн акция уюштурду. Турусбеков атындагы номер 2 китепкана Жаш гвардия бульварында балдарга жайкы эс алуу убагында китеп окуу боюнча «Китеп алтын казына» деген темада көргөзмө уюштурду. Ошондой эле Чыңгыз Айтматов атындагы номер 1 китепкана Эркиндик бульварында окурмандар үчүн жогоруда айтылгандай акцияны улантышты. Бул иш-чарага китепкана тарабынан Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары жана балдарга арналган китептер коюлду. Иш-чаранын негизги максаты өсүп келе жаткан кичинекей муунду китеп окууга үйрөтүү жана туура тарбиялап, ар тараптан өнүктүрүү. Китепке кызыккан бардык шаардыктарды 29 августка чейин баш калаанын сейил бактарында күтөт. Баткен облусунда техникалык абал аттуу рейд уюштурулду. Бул туурасында Баткен облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда, Баткен шаарында жүргүнчү ташып иштеген ишкананын унааларынын техникалык абалы текшерилди. Жыйынтыгында кетирилген кемчиликтер үчүн 3 унаанын айдоочусуна, ошондой эле ишкананын жетекчисине 10 000 сом айып пул салынды.